Бишкекте 21 февраль эне тилдин эл аралык күнү менен коомдук ишмер, окумуштуу публицист, Кыргызстандагы аялдар кыймылынын өнүгүшүнө салымын кошкон Роза Айтматованын 85 жылдыгы белгиленди. Иш-чара өзгөчө тарыхы бар Чоң Арык муниципалдык аймактык башкармалыгынын тарых музейинде өттү. Ага коомдук ишмерлер, мугалимдер жана окуучулар катышып, тил элдин байлыгы жана баалуулугу экени айтылып, маданиятты, адабиятты даңазалаган улуу инсандар эскерилди. Белгилей кетсек, 21 февраль эне тил күнү катары 1999 жылы ЮНЕСКО тарабынан бекитилип, 2000 жылдан тарты белгилене баштаган. Максаты ар бир улуттун эне тилин жана маданий көп түрдүүлүк табиятын сактап калуу. Биздин келечектеги жаш муундарыбыз ушу биздин кыргыз тилин дагы эл аралык тил деп унутпасын деп, жана ошондой эле кыргыздын каада салтын, үрп адаттарын, буюм тайымдарын билсин деп ушул музейге чакырдым. Музейде буюмдар бар да, кийим кечелер бар. Ошо тиги кыргыздын улуттук таасириндеги жакшынакай буюм тайымдар бар. Ушуларды унутпасын деп музейге чакыргам.